Бул курчактын үнүн көпчүлүгүбүз интернет тармактардан укканбыз. Салам достор, бүгүн биз дүйнөдө белгилүү жана өтө атактуу болгон Кореянын сериалы «Кальмар оюну» боюнча сүйлөшөбүз. Бул сериал 17 сентябрда 2021 жылы Netflix деген платформада көрсөтүлүп баштаган. Бул атактуу сериалды ким жазган десеңиз, сценарист жана режиссер Хван Дон Хёк деген киши жазган. Анда сериал боюнча кыскача маалымат бере кетейин. Бул кальмар оюнуна кимдер катышкан? Оюнга көптөгөн суммадагы акча карыз болуп, айласы түгөнүп, башка чечим таппай өз өмүрүн тобокелге салып, ушул кальмар оюнуна катышууга макулдугун беришип, 456 адам катышат. Сериалдын башкы каарманынын аты Сон Ки Хун. Анын оюндагы номери 456. Оюндун сыйлык фонду 45,5 миллиард вонду түзөт. Вон дегенибиз бул Кореянын валютасы болуп эсептелет. Бул сериалда акчанын айынан адамдар ар кандай мыкаачылыкка, кадамдарга барарын көрөбүз. Ал эми өтө ишенчек адамдарды ою жаман адамдар пайдаланып кетери дагы чагылдырылат. Ошону менен адамдын чыныгы жүзү кандай болорун дагы көрө алабыз. Оюнчулар тирүү калуу жана акчаны утуп алуу үчүн ойноп жатканын, ушундай ырахаттануу менен бай адамдар экрандын артында соосундук ичип эс алып жыргап отурушат. Ушундай бир көрүнүштү Американын дагы бир «Голодные игры» деген киносунан көрө алабыз. Сериалдын аягында бир эле оюнчу аман калат. Ал кайсы оюнчу десеңиз, Сон Ки Хун 456 номердеги оюнчу аман калат дагы. Бүт бардык сыйлык фонддун акчасын ушул адамга которуп беришет. Сизде суроо жаралышы мүмкүн, бул оюнду ким уюштурду деп. Бул оюнду уюштурган кальмар оюнунун катышуучусу, оюнчусу О Ил Нам деген улгайып калган киши ойлоп табат. Анын оюндагы номери 001. Ил Нам ал өтө бай адам. Айыккыс дарт менен ооруп, өмүрүнүн акыркы алуу минуталарында өзүнүн балалык кезинде ойногон оюнду чын жашоосунда ойногусу келип, ушул адамдын акылына келбес мыкаачылыкты жараткан оюнду ойлоп табат. Эмне үчүн бул кальмар оюнун дүйнөгө атактуу болду десеңиз, ага көп себептер бар. Бирден бир себеби бул дүйнөлүк Netflix деген платформага көрсөтүлүп баштады. Бул платформага биринчи сериядан баштап акыркы серияга чейин жогорку деңгээлдеги рейтингтерди алып келди. Андан кийинки өзгөчөлүгү бул ар бир каармандын, өзгөчө оюнчулардын, ошол жактагы жардам берген персоналдардын бир башкача формалары жана оюн талаасынын өзгөчө бир кооздугу, ошол баардыгы камтып ушул сериалды дүңгүрөттү. Ал эми сиздер ушул сериалды көргөндө сиздерде кандай ойлор пайда болду? Ошол боюнча комментарийга бөлүшүп кетиңиздер. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Каналга катталыңыздар. Сиздер менен кийинки видеодо көрүшөбүз.